Пандемия болғанда бізде жана қара июнь деп коет го. Қара июль айында мени саламаттык сактоо системасы Минздрав чакырып суранышып, ушул улуттук госпиталда ошол убакта жетекчи жок эле. Ошо жетекчи болуп, ошол жана ковидный борборлорду уюштуруп жардам бер деп чакырышкан. Ошол июль айында 2 ай мен ошо улуттук госпиталда ошо башка врач болуп иштеп бердим. Ошол убакта абдан оор акыбалда болду да. Азыркыга караганда ошо жайкы мамиледе мындайча айтканда жайкы убакта абдан оор болду. Өзүңүздөр билесиздер, күнү түнү иштеп ушунчалык оор акыбалда иштедик. Ошол 3-4 күн ичинде улуттук госпиталда 500 орундук 3 ковид центр уюштурдук. Биринчи жана урология борборунда, жанагы согуш ардагерлеринин зданиясында, анан нейрохирургиянын зданиясында 3 борбор уюштурдук. Эми сабак деген суроо боюнча чын эле ошондон биз сабак алсак болмок. Өзүңүздөр билесиздер, баягы медиктер 100% дайындык деген жок деп эсептейм. Ошол убакта бул коронавирусный инфекцияга байланыштуу биздин ооруканалардын дайындыгы жок экенин ошондо билдик да. Мисалы пандемия болгон, ошо пневмония болуп, ковидный ооруган ооруларга сөзсүз түрдө жанагы кислород маселеси керек болгондо биринчи очурут. Мисалы көп эле биздин ошо зданияларда баягы ар дайым жанагы поточный деп коет. Ар дайым келип турган кислороддун ошондой жоктугунан абдан көп кыйынчылык болду да. Бирок ага карабай биз ошонун баарын уюштуруп, баарын жардам бердик. Бирок азыр мына дагы эле ошол пандемиянын экинчи толкуну башталды. Ошол биринчи толкундан биз сабак алсак болмок. Биздин саламаттык сактоо системасына ошол убакта министр Абдыкеримов деген иштечү эле. Ошол киши аракет кылып, ошол күзгө дайындык көрсө болмок. Бирок менин оюмча эч кандай дайындык болгон жок да. Эч кандай дайындык болгон жок. Ага дайындык көргөн мен байкаганым жок. Көп эле ошол шайлоого карата дайындыкты көрүшү да. Ошол убакта пандемияга дайындык көрбөй эле шайлоого дайындык көрдү десем мен жарашат да. Мына мени деле ошол Биримдик партиясына чакырышып иштеп бер деп көп эле кысымдар болду. Бирок мен ага макул болбой койгон үчүн мына ошо главврачлыктан алып салышты да. Алып салып башка эгер макул болсоңуз бүгүнкү күндө главврач болуп отурушуңуз мүмкүн экен. Мүмкүн болчу. Бирок мен аны каалаганым жок. Ошон үчүн мен ага барганым жок. Анткени мен политик эмесмин. Ал убакта политика менен иштебей, ал убакта адамдардын өмүрүн сактаган убакыт болуп калды. Ошон үчүн мен аны каалаганым жок да. Азыркы убакта мындайча айтканда пандемиясы экинчи толкуну башталып, бирок баягы мындайча айтканда чукул түрдө көтөрүлгөн жок. Бир калыпта келатат, ал бир калыпта оорулар пайда болуп атат да. Мындайча айтканда биринчи толкун менен азыркы толкунду салыштырганда, биринчи толкунда эч эле эсли ошол ооруканалардын дайынсыздыгы жок болсо, ошондой эле врачтардын психологиялык жагынан, медиктердин психологиялык жагынан дайындыгы жок болчу да. Ошол убакта көп эле медиктер коркуп, мындайча айтканда, коркуп ошо кызыл зонага киргенден баш тартышып, жумуштан да кеткендер болду. Көп сандаган медиктер баягы ошого катышкандан мындайча айтканда баш тартышты да. Мисалы ошол улуттук госпиталда бир 300дөн ашыган киши бул жанагы пенсия жашында экен, 60-тан ашкан. Аларды биз зордуктап киргизе алганыбыз жок. Биринчи толкунда мүмкүнчүлүк болгон жок андай. Анан башка жактан келген врачтарда да жумушка алып аттык. Баягы Москвадан келип иштегендер болду. Түштүктөн врачтар келип жардам берди. Аларга чоң рахмат ушу жардам берген. Азыркы убакта болсо салыштырмалуу биздин медиктер көп эле баягы үйрөнүп калды да мындай.
мындайча айтканда ковидный ооруларды чынында инфекционисттер, пульмонологдор, терапевттер дарылаш керек да. Анан ошол убакта пульмонологдор жок, инфекционисттер жок, жалаң гана баягы башка специалисттер, хирургтар, урологдор, нейрохирургтар, окулисттер, мындайча айтканда башка тармактагы узкий специалисттер коебуз, ошондой специалисттер иштеп атты да, ошол өпкө менен, вирус менен. Чынында эле алар үчүн абдан оор болду деп ойлойм. Бирок жана протоколго Минздравдын чыгарган протоколуна ошого басым кылып ошону иштеп атышты. Бирок азыркы убакытта салыштырмалуу ал ошол иштеген врачтар азыр такшалып калды десек болот да, анча коркпой психологиялык жагынан. Баягы июндагы, жайындагы жумуштан качкан врачтар кайра келип эми иштейли деп сурана баштады. Тажрыйба топтолду. Тажрыйба биринчиден баягы туура өзүн мындайча айтканда коргоп, туура жанагы защитный кийимдерди кийип, туура өзүн алып жүрсө оорубайт да. Ал жагын үйрөнүштү, психология жагынан дайындалышты. Андан тышкары бул мындайча айтканда финансылык жагы да ошол жагынан кызыктыра баштады. Анткени мына жайында 2 ай 3 ай иштебей калды специалисттер. Мына азырда мына 2 ай болду, ал специалисттер иштебей жатат. Анан баягы семьясын багыш керек да. Айласы жок, азыр өздөрү чуркап келишип атат иштегени. Сөзүңүз каралды. Ошол жанагы жайында биринчи толкунда андан кийин медиктерге берилебиз деген убада берилген акчалар толук берилди. Бул жагы кандай болот? Жок, эми жайкы мисалы мен жайкыда иштегенде бардык медиктерге биз айлыгын 100% төлөп бергенбиз. Мына жакын кошумча үстөгү менен. Кошумча. Азыркы жакын арада мындай кичине наразычылыктар болду медиктердин жактан. Бирок төлөп беришти, алардын баарын төлөп беришти. Мындай жагынан айтканда ал жагынан проблема жок. Мына азыр эң проблема дагы бир нерседе пайда болду. Мен айтар элем, азыр көп эле оорулар көчөдө жүрөт да. Мисалы урологиянын оорулары, урология жагынан орган, бөйрөк, табарсык жана оорулары, жыныс органдарынын оорулары болгон оорулар көчөдө жүрүшөт. Бир эле биздин урология специалисти эмес, бардык эле специалисттердин оорулары көчөдө жүрүшөт да. Мындайча айтканда дарылана турган жер жок. Анткени бул улуттук госпиталда азыр мына дагы мына 2 ай болуп калды. Биздин урология борборун жаап, ошо ковидный центр кылып койгон. Ошон үчүн биздин оорулар кыйналып атат. Азыр баягы скорый помощь менен келген ооруларга Акынбаев клиникасынын ичинде хирургтар менен чогуу туруп жардам берип атабыз экстренный келгендерге. Бирок мен оюмча бул бир жагы абдан эле оор болуп атат. Биздин врачтарга, бейтаптарга абдан эле оор болуп атат. Анткени мындайча айтканда киши көп болуп атат да. 3 месталык палатага 5-6 киши жатып атат. Скученность мындайча айтканда, орусча айтканда скученность болуп атат. Бул да туура эмес деп ойлойм. Анткени бул үчүн биздин Минздрав туура чечим колдонуш керек эле. Дайындык көрүш керек эле, жайында эле дайындык көрүш керек эле. Ал үчүн ошо ковидный, ошо коронавирус дарылана турган ооруканаларды дайындаш керек эле. Мисалы терапия жагынан, хирургия жагынан эмес, терапия жагынан дарыланган ооруканалар. Мисалы мына 6-чы больницаны ремонтту уюштургачты ошол убакта. Ушундай пандемия болуп атканда кайдагы ремонт? Ремонтту токтоп туруп иштетиш керек болчу. Мына бул жагынан мен айтам, бул шаардык биздин клиникалык башкарган кишилердин ошибкасы деп ойлойм, туура эмес деп ойлойм. Токтоп турса болмок да. Андан кийин ушу 6-чы больница деген бул
терапиялык да, бүт эле жана өпкө, ушу бүт терапия, кардиология жагы ошого ылайыктуу оорулар. Ошондой эле мисалы жанагы Ганси деп коебуз. Гансиге жай менен биздин саламаттык сактоо системасы выбор менен чуркабай, ошол Гансини дайындаш керек эле да. Ошону дайындаш керек эле. Мына азыркы келген министр, мына Алымкадыр Сабирдинович кыйналып атат деп ойлойм. Абдан эле кыйын болду да. Анткени ага чейинки Минздрав ошону дайындап, ошо Гансини канча миллион деген акча ошого уралды, бирок эч кандай дайындыгы жок. Мына бирде оорукана жатпайт, анткени жанагы жылуулугу жазалган эмес. Бирок бардыгы дайын. Болгону ушу жылуулук системасы. Болгону жылуулук, ошону ушу жай менен выбор менен заниматься этпей ошого дайындаса болмок да. Аны дайындаган жок. Ошон үчүн мен күнөөсү абдан чоң деп ойлойм. Бүгүнкү күндө улуттук госпиталда канча ковид менен ооруп канча киши жатат? Анан канча отделениялар жабык ошол? Эми аны биздин администрациядан сураш керек. Биздин администрация бирок азыр бир интернеттен да жүрөт, бир 200ге жакын киши жатып атат го. Эмеде мисалы жанагы госпиталь для инвалидов деп коет, жанагы согуш ардагерлеринин госпитали бар. Ал жерде да бир 70-80 киши жатып атты эле. Азыр ал жактан жана авария болуп, жана жылуулук берген система жарылып, алардын баарын ушу кайрадан башка жака которууга аргасы болушуп атат, дарылашып атат. Баарын ушу урологияга чогултуп атат да. Мындайча айтканда ошондой клиникалар дайындаш керек. Мисалы 6-чы больница Гансини дайындаш керек болчу. Ошондой эле мынагы куратология деп коебуз. Кайдагы куратасы ушу? Куратологиянын 500-600 койка дайындаса болмок да. Ошону дайындаган жок. Менин оюмча бул жерде уюштуруучу иштер туура эмес жүргөн деп ойлойм. Аны үчүн министр ойлош керек. Анан жана санитарный врачыбыз бар, зам министр, ал ойлош керек болчу. Бул жерде ар дайым эле бир жерде уюштурулгенде ошол ооруларда мындайча айтканда кыйын болуп атат да. Ошол эле урология оорулары, ошол эле башка оорулар, алар кайерге барып алардын мындайча айтканда укугун ким тейлеп атат? Убактысында алар операция болуш керек, убактысында алар дарыланыш керек. Алардын биз укугун тейлеп атабыз да, мындайча айтканда. Алар мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, ошолор дарыланганга, операция болгонго мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат да. Бара турган улуттук госпиталдан башка бара турган жери жок. Ала талага эле барыш керек, башка жол жок. Мына азыр биздин элибиз аргасынан жанагындай частный менчик клиникаларга кайрылууга аргасы болуп атат. Анан менчик клиникалар азыр ушудан пайдаланып, баасын 2 эсе көбөйтүп, бизди элди кыйнап атат деп айтсам мен жаңылышпайм да. Бул туура эмес. Ошондой клиникалар бар. Аны контроль кылган киши жок. Зарылдын пулу күйчүлүк болот. Алар айласы жок, ошол жака кайрылып атат да. Рас бизде бул жакта жабылып калгандан кийин аны кайерге барат? Ошол жака барып кайрылат. Алар болсо асмандын башын тебелеп жашагым келсе мынча төлө дейт. Анан ошо менен мына эл кыйналып атат. Менин оюмча бул туура эмес. Мына азыр сиз айтып атасыздар, өкмөт дагы айтып атат, мына биздин даярдыгыбыз жакшы, көзөмөл колубуз да чыгып кетпейт, биринчи толкун кайталанбайт деп атат да. Ушул нерсеге канчалык деңгээлде ишенсек болот? Эми мындай, биздин өкмөт азыр өздөрүн кыйналып аткан убактын баарыбыз түшүнүп атабыз. Бирок ушуга туура көз караш кылыш керек да. Дагы да болсо кеч эмес аракет кылыш керек. Ал үчүн жана специальный ооруканаларды бөлүп чыгарыш керек. Мына инфекционный больницага жаңы оорукана курулду. Мына 200-300 койкалык инфекционный больница турат. Ошондой эле 6-чы больницаны тезирээк бүтүрүш керек, ошого жазыш керек. Куратологияны бүтүрүш керек, Гансини бүтүрүш керек да. Мына биринчи больница Фучикте иштеп аткан, мына национальный госпиталдагы клиникаларды, мурдагы бөлүмдөрдү кайра ачпасак, алардын өлүмү күчөй баштайт эми. Алар убактысында дарыланбаса, мисалы арасында мындай оорулашып кеткен оорулар көп да, убактысында дарыланбагандан кийин. Ал жагын ойлош керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, жанагындай
терапияга байланыштуу хирургиясы жок клиникаларды азыр сөз түрдө срочный түрдө дайындаш керек. Эмесе пандемия баягы бүтүп калды деген ой жок да. Азыр пандемия бүтөрүнүн көзү жетпей атат азыр. Мисалы азыр жана Өзбекстандан жардам берген деген мындай эмени клиникаларда ачылып атат. Мына бизде улуттук госпиталда ошондой корпусту ачылды жанагы контейнерден. Бирок билбейм, аны пока баштап иштей элек. Бирок дагы да ойлойм мен ушуну шаардын ортосунда, ушу улуттук госпиталдан тар жерге ушундай инфекциялык оорулар дагы ачканга турмас деп ойлойм да. Буну ачканга баягы сырткараак жерден ачса туралы.